Мага өтө аянычтуу демилгечилер. Коомдук жана мамлекеттик деген кызыкчылыкты бөлө албай отурасыңар. Исхак Саматович туура айтат, буну бөлмөйүн, бул мыйзамдын кооптулугу бар. Мен Элвира Жыргалбековнан да колдойм, бирок суроом башкача. Демилгечи айттыңызчы, сиз айтып кеттиңиз. Бизде эки Дастан мырза деген депутат бар, экөөнүн сунушу түшкөн экен. Үчүнчү сунуш Жанар мырзадан түшкөн экен. Эки сунушту колдопсуңар. Жанар мырзаныкын жарым-жартылай колдопсуңар. Ошо эмне деген сунуш? Стенограмма жөнүндө айтып койгулачы. Дастан Далабаевич менен Дастан Артысбековичтен кандай сунуш түштү? Элмира Жыргалбековна туура айтты, депутаттарга пока не касается, депутатами сидят. Может, когда-то коснется. Анага чейин силер айтып бергиле мага, коомдук жана мамлекеттик кызыкчылык кандай бөлүнөт? Мен убактым шырылдап эле кетип атат. Элмирза Аракиевич, расмий түрдө жооп берейин. Азыр сиз ойлонуп жооп бериңиз. Дастан Артысбекович жооп берчи, бага эки сунуш түштү. Аны эки сунушту колдодук, үчүнчү сунушту жарым-жартылай колдодук дедиңер го. Мен өзүм берген сунушка токтолуп кетейин. Мен бул статья 233 прим 18-ге аэропорттор дегенди терминди киргизип атамын. Ушул аэропорттордо ушу мамлекеттин менчигинде болсун деп, калсын деп, башка жака башка жолдор менен сатылып кет, же болбосо бирөөнүн колуна өтүп кетпесин деп туруп, дагы бекемдеп туруп, аэропорттор дегенди киргизген сунушту көрсөттүм да. Менин сунушум. Рахмат, көрдүңүзбү? Мен муну бекеринен берген жокмун. Аэропорт деген стратегиялык объект. Мен сизге просто жакшы нерсе айтып коеюн деп сурадым стенограмма үчүн. Буну бир дагы депутат байкабай калыппыз. Дастан Далабаевичтин билем редакционный түрдө киргизген, туурабы? Комитетте. Ооба. Эми айтыңыз, мамлекеттик менен коомдук кызыкчылык кандай болот мындай? Айтыңызчы, Заря Майым. Эльмирза Аракиевич, уруксат этсеңиз, расмий түрдө жооп берейин. По нашему мнению, государственные и общественные нужды, они между собой очень связаны. По сути, общество, так же как и государство, они нуждаются быть постоянно в безопасности, в охране окружающей среды. Поэтому мы считаем, что государственные и общественные нужды, они между собой перекликаются. Тогда вот мы такой им вопрос. даем понятие единое. Кем и как охраняются общественные нужды и государственные нужды? В части национальной безопасности, это органы национальной безопасности, там целая система есть. Ладно, макул, кыйнабай эле коеюн кызым, мен коомдук кызыкчылыкты дагы мамлекет коргойт. Мамлекет айтат, коомдук кызыкчылык каерде, мамлекеттик кызыкчылык кал жерде деп. Рахмат, мен колдойм бул мыйзамыңарды. Чоң рахмат.